Достор, биз курулушта бул жакта Genesis окуу борборунун 3-этажын куруп атканда кээ бир нерселер бар, ошолорду дагы деталь нерселерге көрсөтө деген максат бар. Бул жакта негизи курулуштун негизги эрежелери бар, бирок кээ бир жерлерде мындай шартка байланыштуу эрежелерден качканга туура келет. Бирок сөзсүз түрдө профессионал, өзүнүн ишин мыкты билген усталар менен. Мисалы үчүн бул жерде, бул жакта бул зданиянын курулуштун ушул жерден такап Леса шаты деп коебуз, ошол усталардын басып иштөөсү үчүн темир шатыларды коюшубуз керек. Бирок бул жака такыр мүмкүнчүлүк болбоду. Анткени бул жерде козерок бар, шапка бар. Аркасында кээ бирки вентиляциядан чыккан моорулар бар. Ошонун негизинде биз бул жака шатыларды тиге албадык, токуй албадык. Бирок биз бир шартты кылдык, аябай жакшы болду. Келиңиз көрсөтөлү. Биз бул жерде болсо, мына өзүңүзгө белгилүү болгондой эле, бул жакта дагы бул зданиянын подвалына түшүп кетүү жол бар. Бул жака да леса тиккенге, леса токуганга такыр мүмкүнчүлүк болбоду. Бирок биз лесанын ордуна сиздер билгендей эле ушул системаны орноштурдук. Бул система болсо, бул усталардын өзүнүн ойлоп чыкканы аябай жакшы, мындай бир жакшы система болду. Безопасность, мындай коопсуздук жагын карап бердик. Бул жакта ушунун негизинде бул курулуштун 3-этажын куруу биз үчүн жеңил болду. Бирок кээ бир оор материалдарды биз сөзсүз түрдө крандардын жардамы менен үстүнө алып чыктык. Бул жакты караңыз. Бул жактын да шарты мындай леса токуганга такыр мүмкүнчүлүк жок. Бирок биз ADEX курулуш компаниясы дайыма айтабыз, ар кандай кыйынчылыктын анын үстүнө иштегенге, бул курулушту жеңил кылганга жана биз кардарыбыз айткандай кылып курганга дайым даяр экендигибизди көрсөтүп атабыз, далилдеп атабыз. Урматтуу достор, биз бүгүн 11 июль 2023 жыл Ордолу Ош шаарынын так ортосунда Западный кичи районунда турабыз. Менин астымда турган бул 3 кабаттуу курулуш, бирок биз 3-чү кабатыны сиздер билген SIP панель менен, жаңы технология менен куруп атабыз. Астындагы 1-2 кабаты болсо, бул кадимкидей эле сиздер билген кирпичтен курулган экен, бирок кардарыбыз Genesis окуу борборун иштетет. Бул Genesis окуу борборунун окуучулары көбөйгөндүгүнө байланыштуу шартты кеңейтип, ал эми көп окуучу алайын деген максатта 3-этажды куруп атат. Биз жаңы жакшы ал эми сапаттуу SIP панель технологиясы менен биз 3-этажды куруп атабыз. 3-этаж жалпы аянты 145 чарчы метрди түзөт. Бирок биз сиздерге эмнени айткыбыз келип атат? Урматтуу кардарлар, ADEX курулуш компаниясы дайыма айтып келебиз. Биз ар кандай кыйынчылыктарды жеңип, бул жаңы технологияны курууда эч кандай бир тоскоолдуксуз ишке ашырабыз деп айтып келебиз. Дал ошону бүгүн сөз менен эмес, иш менен далилдейил деп отурабыз. Ал эми сиздер көңүл бура турган жер ушул. Менин астымдагы такталар, бардык нерсе сиздер билгендей эле автокрандын жардамы менен чыкты бул жака. Ал эми бул жакта здания мурдатан болгондугу үчүн бул жакта арка жагында болсо вентиляциялардын моорулары бар, асты жагында козероктор, тепкичтер чыгып калган, асты кооздолгон. Ал эми жан башында болсо, сол жагын, оң жагында болсо коңушунун дубалдары аябай жакын келип тар болуп калгандыгы үчүн биз бул жака леса деп коебуз, орусчасы. Кыргызчасы темирден шатылар бар. Ал шатыларды куруп, усталардын ал жерде басып иштөөсүнө ыңгайлуу шарт болуш керек. Бирок биз аларды курганга такыр мүмкүнчүлүк таппадык. Ошондой болсо дагы биз муну кыла албайбыз дебей, биз шатыларды, башкача бир шатылар жасап, бул курулушту ишке ашырдык. Биз дайыма курулушта эч кандай тоскоолдуксуз ишке ашырабыз деген максаттабыз. Биз менен кызматташыңыз. Senin oyun bölek benim öldü başkama, öldü başkana.